Ассаламу алейкум, урматтуу агалар, эжелер, достор. Бүгүн биз бул маекти сүйлөшүүнү баштаардан алдын оюма ушундай бир улуу тарыхый бир окуя келди. Явыз Султан Селим хан убагында Осман дөөлөтүнө аябагандай чоң кызмат кылат, ислам дүйнөсүнө кызмат кылат. Мысырга, азыркы Египетке шиялардын Исмаилия деген колу кирип кеткен кезде барып ошол жерден шиялардан тазалап Мысырды Осман дөөлөтүнө кошот. Жолдо кайтып келатканда жөн кетпей, бекер кетпей устаты менен сабак алып, билим алып, илим алып, маектешип келаткан болот. Капилеттен устатынын аты үркүп кетип, чуркап жиберген кезде атынын бутунан чыккан ылайлар Явыз Султан Селим хандын чапанына чачырап кетет. Заматта устаты, мугалими кечирим сурап, ыңгайсыз абалга дуушар болуп калган кезде Явыз Султан Селим хан ошол жерде бир сөз айтат. Устатым, эч сарсанаа болбоңуз. Мен кандай бактылуу адаммын, сиздин атыңыздын бутунан чыккан ошол ылай менин денеме, кийимиме чачырады, дейт. Анан дароо жардамчыларын чакырат дагы, ушул чапанымдагы ылайды күбөстөн, тазалабастан ушул бойдон бекитип койгула. Качан мен өлгөндө ушул чапан менен кошо көмөсүңөр деп керез айтып кеткен экен. Ооба, тарыхты карай турган болсок, атактуу улуу инсандар дайыма өзүнүн устаттарын өзүнүн алдыга койгон. Ар бир ийгиликке жеткен, чоң бир жеңиштерге жеткен адамдын артында сөзсүз бир эл билбеген, эл көрбөгөн, көмүскөдө калган устаты, мугалими, агайы же эжеи бар. Ооба достор, байкаганыңыздардай, бүгүн билим берүү жаатындагы бала тарбиясы жөнүндө сөз кылабыз. Бүгүн биздин студиябыздын коногу 28 жыл бою педагогика жаатында кызмат өтөгөн адис Венера Кабылбекова эжекебиз келип турат. Эскерте кетсек, Венера Кабылбекова эжекебиз Билим жолу жеке мектебинин негиздөөчүсү, мүдүрү. Кош келиптирсиз эжеке. Жакшы келип алдыңызбы эжеке? Ассаламу алейкум. Шүгүр, жакшы келип алдык. Убактыңызды бөлүп, мектептин иштери аябай кыйын болот, азыр көптүр билебиз четинен. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат. Бүгүн деги эле эже биз билим берүү жаатындагы бала тарбиясы жөнүндө сүйлөшөбүз. Сайыз убагындагы билим берүү менен азыркы учурдагы билим берүүнүн айырмасы, артыкчылыктары же кемчиликтери кандай, ошол жөнүндө бир айтып берсеңиз. Сайыз убагындагы билим берүү эң жогорку деңгээлде болгон. Бирок ошол убакта, ошол замандагы деңгээл бул ошол элдер үчүн болгон экен да. Мисалы, мен деле өзүм сайыз убагында окугам. Биздин убакта мугалимдер өтө ыхластуу болгон. Жана ошондой эле ал учурда дагы дин жок болсо деле ушул балдар дагы, мугалимдер дагы бир ыймандын бир тарбиясы көбүрөөк болгон да. Ошон үчүн ал жерде, ал убакта мен ойлойм, ошо мугалимдерге болгон сый урмат өтө терең болгон окшойт да. Өтө терең. Биз ушундай бир мугалим келатканда, бөтөнчө бир мүдүрлөрүбүз, директорлор келатканда өтө коркчу элек да, мындай бир аябай сый урматыбыз бар эле. Эми азыркы учурдагы билим эмеси уже жогорулап кетти. Себептен дүйнө жүзү боюнча азыр технология өстү. Биринчиден технология өстү, экинчиден заманбап көп нерселер чыгып атат. Үчүнчүдөн дүйнө жүзү боюнча бүт ошо бул жана цифровизацияга толугу менен ушундай бир өсүү жүрүп атат да. Технология боюнча толук өсүү жүрүп атат. Анан ошол себептен ошол убактагы СССРдин убактагы билим берүү уже 30 жыл бул убакыт өткөн экен. 30 жылда мен ойлойм азыр дүйнөлүк деңгээлде аябай чоң өсүштөр болду. Эми биз ошо бир аз биздин мамлекетибиз, бул Средний Орто Азия бир аз артта калып калгандай сыяктуу болуп атабыз. Бирок азыркы убакта деле аракетин кылып атат. Биздин мамлекет аракет кылып атат, эжелер дагы, окуучулар да аракет кылып атат. Бирок көп нерсеси ошол бул байланыштуу, билимдин байланышы азыр технология менен болуп калды да. Ошолдун айырмасы ошол болуп атат. Азыр биз муну биз 20-жылы эмеден онлайндан көрдүк го, пандемиядан кийин уже онлайнда отуруп калганда мугалимдердин ушул жанагындай эмеси менен, технология менен аябай кыйынчылыктар жаралды. Балдардын технологияны өздөштүрбөгөндүн кыйынчылыгы жаралды. Ошол себептен биз технологияга ушундай баягы даяр эмес экенибиз билинди да. Ошон үчүн биз азыркы учурда эми бияктан баягы кандай кемчилиги бар дегенди билбейм, бирок СССРдин убакта баягы китеп көп окуп, бизде анчалык технология өнүкпөгөн себептен ошол убактагы билим деңгээли өтө күчтүү болгон да. Азыркы учурда бизде ошо технологияны толук жакшы киргизе албаган себептен бизде азыр көп кемчиликтер болуп атат. Себептен азыркы балдарга 30 жылдык мурунку китептер андай деле кызыксыз. Кызыгы жок. Анан азыр ар бир баланын колунда телефон болгон себептен
ошол информацияны баягы телефондон мугалимге караганда көбүрөөк алып атышат да. А мугалим сабак берейин десе кызыксыз, себеп дегенде мугалим дагы ошол баланын деңгээлин кууп жетиш керек болуп атат да. Демек мугалимдин көз карашы, колдонгон ыкмасы мурдагы доорго таандык. А балдардын ой жүгүртүү ыкмасы дагы ооба, азыр себеп дегенде азыр балдар информацияны аябай көп алып атышпайбы? Булар азыр бүт дүйнөлүк форматтагы бүт деңгээлдеги информацияны алышкан. Анан баягы эски ыкма буларга толук менен кызыксыз болуп атат. Ошон үчүн азыркы биздин мугалимдердин дагы аябай мугалимдерибизге кыйынчылык жаратып атат. Себеп дегенде балага кызыктыруу үчүн мугалим дагы өзү дагы ушунчалык бир технологияны колдонуп, ал дагы ошончолук информацияны алып, балага ошондой жеткиликтүү кылып бериш керек болуп атат да. Рахмат. Негизи эле билим берүү, бала окутуу дегенде мен өзүм буюрса экинчи балам окуп баштады, өзүм туш келдим да ошол көйгөй менен. Бизде, мен өзүмдө деле кээде болуп кетет да. Көбүнесе биздин айрыкча кыргыздын ата-энелеринде баланы мектепке курсагын тойгозуп, жакшы бир кийим алып берип туруп жөнөтүп коебуз. Болду, бүттү. Ал кечинде келди, сабагыңды кыл десек кыл дейбиз, болсо унчукпайбыз. Кудум эле менин балам үчүн эжеи жооп берет, агай жооп берет деп мындай бир кайдыгер бир мамиледей бир ушундай абал бар да. Деги эле ата-энелер мектеби деген бир сөздү угуп жүрөбүз. Бул нерсенин зарылчылыгы кандай, керекпи? Же бир ушул жаатта сиздер кандай иш аракеттерди кылып атасыздар билим жолу мектебинде, жеке мектебинде? Эң жакшы суроо болду. Себептен бул азыр эң чоң көйгөй биз үчүн. Азыр биздин мамлекетибизде да ушул көйгөй жүрүп атат. Себеп дегенде туура ата-эне азыр баардык ата-энелер азыр ишкер болуп кетишти. Балдарга убакыт бөлө албай атышат. Бирок ошо акчасын ошол эле учурда аябайт экен. Балама билим деңгээлин берет элем, акча төлөгөнгө мен эч бир аябайм. Менин баламды окутуп берсин, тарбиясын да оңдоп берсин, баягы бир сөз менен айтканда адам кылып берсин деп беришет экен да. Бирок тилекке каршы мектепте бала мисалы 6 саат жүрөт деп коеюн. Мисалы эң чоң класстарым. Башталгыч класстарыбыз бир 4,5 саат жүрүшөт да. 4,5 саатта мугалимдер 40 мүнөттөн сабак беришет. 40 мүнөттөн сабак беришет. Ошо 40 мүнөттүн ичинде математиканы, орус тилди, кыргыз тилди, алифбени, баардык сабакты үлгүрүш керек да, балага үйрөтүү. Анан мындай караганда мугалим физически даже успеть этпей калат. Бир 10 мүнөт, мен азыр өзүм мугалимдериме да айтам, 10 мүнөт балдарга убакыт бөлгүлө, балдарга ушундай бир тарбия, талим айтыңыздар. Бала ошол сабактын астында бир аз болсо дагы ошо мугалимди угууга даяр болуш керек, мугалимди сыйлоого даяр болуш керек, мугалимдин бир убактысын туура коротуп атканына бир окуучулар бир даяр болуш керек деп үйрөтөбүз да. Бирок тилекке каршы ар бир үйдө тарбия ар кандай экен. Кээ бир балдарыбыз бар, чындыгында ушундай адептүү, ахлактуу, жерде жаткан кагазды деле алып кое алат. А кээ бир балдарыбыз бар, кээде айтып калабыз да, "Ти кагазды алып койсоң болот" десе, "Мен ыргыткан жокмун" дейт да. "Мен эмне үчүн алышым керек? Мен албайм" дейт. Себептен аны башка бала ыргытты. Ошол бала алсын дейт да. Биздин убакта мурунку учурларда биз үчүн бул милдет болчу. Кайсы жерде кандай жатса да баарыбыз алып коюп, ошо досканы сүртүп коюп, бир нерселерди кылуу биз үчүн бул жеңил нерсе болчу да. Себептен тарбия ошондой болчу. Азыркы учурда ошо ата-энелердин бала тарбиялаганга азыр убактылары өтө аз болуп калды да. Көбү ошо ишкер болуп, кээбирлер көп жумушта болуп калган себептен балдарына көп көңүл бурулбай калып атат. Бул өтө өкүнүчтүү. Себептен балдар мектепке келгенде, мектеп балага билим берген ордунда эле ошол биз тарбия менен көбүрөөк алек болуп калып атабыз да. Көбүрөөк тарбияга убакыт көбүрөөк бөлүш керек болуп атат. Эми кээ бир чоң жеке мектептер бар, эртең менен 8ден кечки 5ке чейин жүргөндөр бар. Эми ал жерде балким тарбиясындагы эме кылса керек. Бирок ата-эне ал учурда деле айтат экен, "Мага кружокту, баланга мындай немелерди, көбүрөөк кружок, көбүрөөк тил билсин" дейт экен да. Бирок ошо балам адептүү болсун, балам ушундай бир керекке жарасын, ошо мектепке бир пайдасы тийсин деген нерсе жок болуп атат да. Биз деле чогулушта азыр айтып калып атабыз. Мен айтам, күндө балдарыңардан кечинде келгенде сурагыла дейм да. Күндө сурагыла, "Бүгүн мектепке зыян келтирген жоксуңбу?" деп 1 ай сурап көрсөңүздөр,
бир ай сурап көрсөңүздөр эле баланын зээнине курулат дейм. Мен зыян келтирбешим керек деген бир зээнине курулат. Анан кийин бир ай күндө сурагыла дейм. Бүгүн мектепке кандай пайда келтирдиң? Мектепке болобу, маршрутка түшкөндө болобу, же болбосо бир көчөдө жүргөндө болобу, кандай бир пайда келтирдиң деп эгерде бир ай күндө ата эне эрикпей сурай турган болсо, баланын зээнине курулат экен да. Мен пайда келтиришим керек деп ойлойт экен да. Анан ошол себептен бул аябай азыркы учурдагы эң чоң көйгөйүбүз ушул болуп атат. Ата эне балага тарбия бере албай жатканы биринчиден, экинчиден мугалимдер ага убактысы жоктугу да. Демек, бир ыкма өзүнчө бир жаңы тил менен айтканда лайфхак. Күнүгө окуучу келгенде эмне жедиң эмес, же эдинсаң барбы, же курсагың токпу эмес, эмне зыян келтирбедиңби бир ай бою. Күндө ата эне келгенде балам бүгүн сен эч кимге зыян келтирген жоксуңбу? Атасы сураса жакшы, же апасы сураса жакшы? Эң жакшысы апасы экен. Апасы. Себептен да апасы күндө сурай берсе, апасынын сөзүн негизи эле бала апасынын сөзүн көбүрөөк угат. Атасы деле сураса абдан жакшы. Бул уже мен ойлойм бир 8-чи, 9-чу, 10-чу, 11-чи класстарга уже эркек балдарга атасы күндө досундай болуп, балам бүгүн эч кандай зыян келтирген жоксуңбу, балам бүгүн кандай иштер болду деп атасы менен кеңешсе, бул абзел болот экен да. Досундай деп айттыңыз да, ошол сөздү ачыктасаңыз. Себеби бизде менталитетте ата менен дос деген бул мындай өөн учурагандай да. Бул эми азыр биз эми дос дегенде эми түшүнүп келатабыз го. Акыркы 2 жылдан бери азыр мындай жаңы маданият келип, бизге бир психология деген сабактар келип, эми мурунку чоң аталардын психологиясы, ой жүгүртүүсү башкача болчу да. Азыркы уже жаңы муун келди. 50 жылда эл жаңырат деген сөз бар эмес беле? Жаңы муун келди, 50 жылда эл жаңырды, балдар жаңырды. Себептегенде Алла Таалам балким бул азыркы убакытты бир башкача үмөттү жаратты окшойт да. Үмөт жакшы, башкача үмөт келатат да. Анан ошого жараша буларды дагы адам катары көрүшүбүз керек экен. Бир чоң адам өсүп келатат деп. Бир чоң адам, жөн эле бала эмес, бир чоң инсан, бир өзүнчө бир индивидуальный, кандай десем, бир өзгөчө бир инсан чоңоюп келатат да. Өзүнчө бир бейне. Өзүнчө бир адам чоңоюп келатат. Анын да оюн угуп, ага бир кеңеши менен кеңешип, азыр уже мурунку замандар бүттү. Азыр балдар менен кеңешип, балдардын да өзүнүн оюн угуп, алар менен бир нерсе менен сүйлөшсөк, кээде иногда ошондой болуп калат, баладан жакшы идеялар чыгып калат да. Анан бала бизди негизи азыркы учурда бала тарбиялоочу болду да. Азыр сиз айтып атсаңыз оюма келип кетти, ошо пайгамбарыбыздын бир жөөт бала менен сүйлөшкөн бир окуясын окуп калдык эле. Сүйлөшкөндө мындай үстүнөн барып мынтип карап сүйлөбөйм да, отуруп алып туруп сүйлөшкөн дейт да. Анан акыр аягында ошол жөөт бала ислам динин кабыл алып азанчы болуп кеткен дейт. Демек мындай аталык режимден чыгып, аталык режимден ооба, энелик аталык режимдерден чыгыш керек. Бизден азыркы кыздарыбыздан сурап калабыз да. 5-чи, 6-чы класстын окуучулары кыздарыбыз бар. Анан чогуу отуруп маектешебиз да. Анан айтышат, биз дейт апаларыбыз бизди түшүнбөйт дейт да. 80% бизди түшүнбөйт дейт. Биз көп нерсени айтабыз, анан айтат да, биздин убакта деле андай болгон, проблема кылбачы, мага көйгөй жаратпачы деп коет дейт да. Мындай карасаң, биздин кыздарда көп жакшы нерселер бар. Бир анкета кылдык биз. Биринчи анкета ошо кыздарга кылганда, мен үчүн аябай чоң катуу, мен аябай катуу ойлондум. Себеп дегенде, кыздардын көбү, почти 80% кыз, мен бизнесмен болом, күйөөгө тийбейм, мен Америкага кетем, мен Кореяга кетем деген ошондой эмелер, көз караштар болду да. Анан ошо 8-чи, 9-чу класстын кыздарын чогултуп сурадым, эмне себептен дедим. Десем, айтат, мен ошондо ийгиликке жетем, мен ушунчалык баягы эркин болом дейт да. Анан менден суроо туулду. Бул кандайча эркин? Эркин деген сөз кандай десем, биз үйдө дейт, эркин өзүбүздү тута албайбыз дейт. Көйгөй коломтодо үйдө. Үйдө эркин тута албайбыз дейт. Бизди сөзүбүздү уга турган деле киши жок дейт. Биз алар үчүн баягы кээ бир кыздарым айтып калат, биз тамак жасайбыз дейт. Биз бөөктөрүбүздү карайбыз дейт. Ошондо биз жакшыбыз дейт да. Эгерде үй жыйналбай калса, мисалы мектептен 1-2 алып калсак,
же болбосо бир бөөктөрүбүз каралбай калган болсо дейт. Ата энемдин бир проблемасы, үйдүк бир проблемасы чечилбей калса, анда мен ушундай өтө жакшы эмесмин деп калат да. Анан биз деле эми түшүнүп кетебиз да, баланын психологиясы да бул өзүнчө бир чоң дүйнө экен да. А биздин убакта мындай нерселер болгон эмес да. Азыр уже же биздин ушундай аң сезимибиздин, балдардын аң сезими өтө терең болуп, уже алдыга өскөн себеп болуш керек дейм да. Биздин балдардын, значит, мен ойлоп атам, азыркы убакта биздин балдардын аң сезими өстү. Ой жүгүртүүсү стандартка ылайык эмес. Стандартка ылайык эмес. Биз стандарт менен өсүптүрбүз. Биз стандарттын Биз стандарт менен. Бизге деген 50 жылдык программа койгон, план койгон, өкмөт багат, өкмөт ушинтип эт дегендер болгон да бизде. Азыркы балдар андай эмес, уже ал стандарт эмес уже. Демек биз балага мамиле кылып атканда баланы эмес, өзүбүздү эле көрүп атабыз. Өзүбүз. Себептен көп ата энелерде ушундай бир нерсени байкадым, өзүмдөн деле байкадым. Биз өзүн убагында кыла албайган иштерибизди өзүбүз максатыбызга жетпей алгандарды балдар аркылуу жеткирет экенбиз. Мен окубай калдым эле, сен мен окубай калдым эле, сен ошону окушуң керек. Мен деген ушул дүйнөгө жетпей калдым эле, балам сен жетишиң керек деп. Баланын ою такыр башка. Менде анкета анан эркек балдарда болду да. Анан эркек балдар жазат да, ошо анкетада жазып отурабыз, анан ким болгуң келет, өзүң оюң кандай, ата энеңдин ою кандай деген суроолор бар. Анан ошондо бир көп бала да, билбейм канчасы экен, бирок көбүрөөк бала мынтип жазыптыр. Атам мени хафиз, Куран жаттоочусун каалайт, атам мени аалым болушун каалайт, бирок мен инженер болгум келет. Мен айтишник болгум келет. Мен мисалы Америкага баргым келет. Мен мисалы тилчи болгум келет. Мен мисалы мага машина айдаган жагат деп бир бала жазыптыр да, шофер болом депчи. Бирок менин ата энем дейт, ушундай каршы дейт. Мен машинени ушундай жакшы көрөм дейт. Бирок ата энеси жок, сен аалым болушуң керек. Же болбосо сен деген бир юрист болушуң керек, экономист болушуң керек дегендей да. Анан бала айла жок, 6-класста. Анан ошол 6-класска чейин машинени жакшы көргөн, машинеге болгон көңүлү бурулган, мисалы даже элементарно жакшы көргөн нерсени интернеттен да ошону карайт да. Анан өтүп баратып машинеге деле кызыгат. Бирок ошол бир уровеньге жетип калгандан кийин ата эне айтат, жок дейт да, жок балам. Башкача айтканда бул Кудай Таала тарабынан коюлган бир жөндөм десек. Жөндөм да, Алланын берген жөндөмү. Ар бир бала өзүнчө бир жөндөмү менен төрөлөт экен да. Бул мурунку убакта муну билбептирбиз да. Эми азыр Аллага шүгүр, Алланы биринчи тааныдык, экинчиден уже баягы ой жүгүртүүбүз кенен болуп баштагандан баштап, илимди көбүрөөк алып алгандан баштап, уже биз уже ойлонуп атабыз да, бул баланын өзүнүн бир Алла Таалам берген жөндөмү болот экен. Ошол жөндөмүн бир аз болсо да өрчүтүп берип, ата эне ошол менен бир аз макулдашып, баладан мен ойлойм эң жакшы инсан чыгат го деп ойлойм да. Мисалы, чындап кичинекейинен инженерияга кызыккан болсо, диндар, эли жерин сүйгөн, кыргыз тилдүү, бир батыштын көз карашын же бир башка бир көз карашты карманбаган өзүбүздүн бир инженер чыкса, мен ойлойм бир дин адамындай эле кызмат кылат го дейм. Ооба да. Ошо эң туура ошондой. Негизи бала, Алла Таалам негизи ар бир балага өзгөчөлүк бериптир. Азыр уже башкача форматта иштелип атат көп нерселер. Мисалы, кээ бир балдар бар, аябай математик. Действительно ушундай Алла Таалам бергенде, ошол жагын аябай жакшы эметишет, ыкмаларды билет, эмеден аябай алдыда да, бирок орус тилден начар. Литератураны мисалы такыр окугусу келбейт, кыргыз адабиятка такыр көңүлү жок да. Бирок ал баладан мен ойлойм бир кыйын бир математик чыгат, же болбосо бир конструктор чыгат, бир дагы бир может летчик чыгабы, бир ушундай математика так илимдерине байланыштуу бир сонун бир бала чыга турганда. Бирок ата энеси өтө математикадан 5 алгандан кийин эле ал ойлойт экен, орус тилден да 5 алыш керек да. Ана кыргыз тилден да 5 алып келишиң керек дейт. Бирок ошо мен акыркы күндөрү көрүп атам, так илимдерге аябай кызыккан балдар тилге жок болот экен. Ооба, жашоодон көп байкайбыз. Тилге жок. Алар сүйлөө сезимдери башкача, адамдар менен болгон мамилеси башкача, ал кура албайт. Себептен анын мээсинде только так илимдердин эмеси курулган да. Өзүнүн бир мындай формуласы. Мисалы, bizde деле жанагы бир эң жакшы мугалимибиз бар, айтишник. Укмуш, биздин компьютерибизди оңдоп берет, бардык нерселерди кылат. Бирок
адам менен көп сүйлөшө албайт да. Бирок өзүнүн билимин ушундай сонун чеберчи да. Сонун чеберчи. Бирок намаз окуйт мисалы, эч кимди алдабайт. Эң жакшы сонун деңгээлдеги баягы чеберчи, өзүн билген чебер инсан да. Анан эми сен эмне үчүн мени менен сүйлөшө албайсың деп мен аны менен мамилемди буза берсем бул кандай болуп калат да. Аны ошондой табиятта жаратылган ошол сыяктуу эле бир кабыл алган. Кабыл алабыз. Ага мен орун бөлүп берем. Келип компьютерлөрүбүздү карап берет, бүт техникабызды оңдоп берет. Ошого жараша балдарга да ошондой деңгээлде үйрөтүп берет. Өзүнүн тилинде, деңгээлинде балдарга эң жакшы деңгээлде үйрөтө алат. Мисалы азыр информатика сабагына берет да, бирок балдар аябай кызыгат. Бирок сүйлөө речи өтө начар, бирок өзүнүн тилинде, компьютер тилинде балдарга кызыктуу кылып сонун өтүп берет да. Анан кээ бир окуучуларым бар, тилге жакын, бирок математика эмес. Бирок ата-эне каалайт экен, математикадан 5 алса, химиядан 5 алса, физикадан 5 алса дейт. Бирок бала өзү аябай тилдүү, чеберчи. Доска чыкканда ушундай сонун окуяларды айтып берет, элди кызыктырат, күлдүрөт. Анан неге сен математикадан 5 алып келген жоксуң? Орус тилиң ал эмне? Ал болбогон тил деп коет да, мисалы кээ бир ата-энелерчи. Ошондой көйгөйлөр жаралып атат, анан бир чоң инаңда мындай жүрөгүмдө бир өкүнүч болуп калат. Ушуну ата-эне эгерде билгенде, ошо ар бир бала өзүнчө бир өзгөчө бир сонун инсан, чеберчи инсан болуп чыкса кандай сонун эле дейбиз да. Демек биз алма дарагына барып алып эле бир неге сен өрүк байлап айтасың дегендей эле ошондой болуп атат да, ошондой. Өрүккө барып алыптыр, сендер неге жаңгак чыкпайт? Ошондой болуп атат да. Те ар жагынан бир Кудай Таала тарабынан коюлган бир жөндөм. Азыр эми могу дин темасы ачылды да эже. Азыркы күндө Кудайга шүгүр коммунизм кетип, союз кулап, дин эркиндиги деген бир нерсе келип, биз кудум эле чөлдө суусап жаткан адамдай бир ошондой руханий бир азыктарга жеттик. Кудайга шүгүр. Каалагандар үчүн мечиттер ачык, каалагандар үчүн медреселер ачык дегендей. Ушул жерден дагы бир көйгөйдү байкадым да. Биз ата-энелер, айрыкча биздин курактагы жаш ата-энелер, тажрыйбасыз балдарыбызга диний билим берүүдө колдонгон ыкмаларыбыз. Мисалы биз өзүбүздө педагогикалык эмес, бир диний маалымат деле жетишерлик эмес өзү. Намазды эптеп окуп, ошентип аракет кылып жүрөбүз. Ошол балага дин илимдерин үйрөтүүдө же бир Куран жаттатууда колдонулган ыкмалар жөнүндө кандай бир тажрыйбаларды бөлүшө кетесиз? Бул дагы азыркы учурда бир чоң жаралган көйгөй болду. Себептен чын эле азыр мен деле убагында жаш болгом да. Анан жаңы ошо намаз окуганда ошо балдарга өтө мындай катуу деңгээлде намаз окутуп, көп нерселерди тыюу салган экенбиз. Бул өзүмдүн баягы практикалык жашоомдо көрүп атам. Анан азыркы учурда да ошо жаш ата-энелер ошо 1-2 класста эле Куран жаттап калса, ушундай бир хадистерди сүйлөп калса дейт экен да. Бирок туура ата-эненин баягы ою жакшы. Ушундай бир аалым бола калса деген бир жакшы ойлору бар да. Анан бирок мен имам Бухари рахматуллаху алейхинин апасы жөнүндө бир аз кыскача окудум эле. Ошол киши имам Бухари рахматуллаху алейхинин апасы ошо баласын акырын ичитип келип, мечитке киргизип, өзү эшикте күтүп отурчу экен да. Күтүп отуруп анан кайра баласын алып барып, экөө кеңешип отуруп, бүгүн эмне илим алдың баламды, анан экөө ушундай отуруп, баарлашып отуруп, анан динди үйрөнүшкө, баласына динди үйрөткөн экен да. Бизчилеп сабап чокко бизчилеп эмне үчүн сен намаз окуган жоксуң? Дааратың барбы? Эмнеге дааратың жок? Эми бала да балалыгы менен мисалы кээде дааратты деле унутуп калат да. Балалыгы менен ошол Курандын канчалык бул аябай чоң жогорку деңгээлде экенин деле унутуп калат. Ал үчүн биз күндө пайдасын айтышыбыз керек. Биз пайдасын айтпайт экенбиз. Биз пайдасын айтпайбыз, биз только эле талап гана кылабыз да. Эмне үчүн намазың окулган жок? Намаздын пайдасын үйдөн ата-эне көбүрөөк айтышыбыз керек. Балам намазда мына багымдат намаздын, эгерде бүгүн эртең менен багымдат намаз окуса, мисалы мен ойлойм, мен багымдат намаз окугандан кийин альхамдулилля балам кандай сон багымдат намаз окулду. Балам бүгүн эми буюрса ишиңе береке берсин. Мисалы илгерки апалар мурун баласы кетип атканда ушундай дуа менен кетирчи. Менин чоң энем, ошол тайнелерим, ошол мен көрүп калдым да, бир аз чекесин көрүп калдым. Анан мисалы биз деле да, мисалы мен өзүмө деле айтайын, ошону эртең менен балам турду, багымдат окуду, ошо мисалы эшиктин оозунда туруп бир дуа кылсак балабызга.
Аллахым ушу баламдын бардык күнөөсүн кечир. Бүгүн ушу балага угузуп эле ошол жерден балам кел деп туруп эле. Балам ата-эне. Балам бүгүн жолуң ачык болсун. Балам бүгүн сени зыяндан сактасын. Сенин зыяныңан элди сактасын, элдин зыянынан сени сактасын. Балам бүгүн ушундай бир пайдалуу бала болуп кел балам. Ошо бүгүнкү намазың берекелүү болсун. Балам бүгүн ушундай бир элге пайдаң тийсин. Балам бүгүн ушундай бир сенден бир ушундай элдин баары ыраазы боло турган күндөрдөн болсун деп жөнөтө турган болсок, баланы элестетип көрүңүздөр, кандай акыбалда үйдөн чыгат. Мисалы, эми азыр деле сиз деле биз деле мисалы бир жерге барып калсак, бир аалым бизге бир дуа кылса кандай сүйүнүп келебиз, Бизге бир ушундай аалым дуа кылды эле, ошондой ошонун дуанын берекеси менен ушул болуп атат окшойт дейт ойлойбуз да. Ансагандай эле, эгерде ушуну ата-энелерге деле муну айтып жүрөм. Негизичи анан бирок ошондой кылсак, муну абдан жакшы болот го деп ойлойм да. Бул себептен бала муктаж экен. Бала деген биздей болуп көрөлүк да. Ал 50 жашка чыгып көрөлүк, бала 60 жашка чыгып көрөлүк, ал 40 жашка чыгып көрөлүк да. Бирок биз балалыгыбызды көргөнбүз да. Биз деле билебиз да, ата-эне биз деле азыр ойлоп атпайбызбы, эгерде биздин ата-энебиз убагында диндар болгондо, биз мындан да мыкты болмокпуз деп ойлоп жүрөбүз да. Бирок ал кезде дин жок болчу, бирок ыйман бар болчу да, адеп бар болчу. Азыркы учурда азыр дин бар, альхамдулилля, медреселер бар, мечиттер бар. Биздин мамлекет эң жакшы мамлекеттердин бири болуп эсептенет, динге эч кандай кысым жок. Биз намазыбызды окуйбуз, жоолукчан жүрөбүз, медреселер кенен, мечиттерибиз кенен, эч кандай бир кысым болгон жок да. Бирок ошол эле учурда баягы диндин сырты бар, бирок ичи жок болуп атат да. Аябай жакшы кеңештер болду да тежеке. Мисалы, менин кызым азыр 4-класста, ошо 1-класска барарга жакын аң сезими калыптанып баштаган кезде кечке сурай берчү да, Аллах каякта деп. Анан кийин бейиш кандай, тозок кандай. Ушундай суроолорго мен бул суроолордун жообун өзүбүз деле бир мындай толук бере албайбыз да. Анан кээбиркилер мындай сураба деп чорт кесип коет экен да, мындай эле суроолор сурап. Мисалы, Аллах каякта деп бир бала сураса, ошонун кандай бир немелери бар, ыкмалары бар, түшүндүрүп бериңин. Азыр эми ооба, азыр балдарда көп суроо бар да. Ошо балдарга азыр баардыгын толугу менен ошо динди биз сүйдүрүшүбүз керек болуп атат. Биринчи максат, биздин максат динди сүйдүрүш. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жөнүндө аябай кенен айтып, өмүр баянын күндө айтылатылган үйдө бул үй башкача болот да. Сахабалардын өмүр баяны айтылган үйдө да башкача болот. Анан эң негизгиси ушу бала үчүн көп суроо бар да. Аллах мени жаратты, эмне үчүн жер тоголок болуп атат, эмне үчүн мен ыйлап атам, эмне үчүн апам мени түшүнбөй атат, эми Кудай бар болгондон кийин, Аллах бар болгондон кийин ушул проблеманын баарын чечип коет эле дегенде деле балада деле ошол суроолор көп болот да. Мисалы, апам намаз окуйт, атам намаз окуйт, бирок эмне үчүн экөө урушуп атат? Атам намаз окуйт, атам баардык нерсени билип атат, бирок эмне үчүн ушундай үйдө көйгөйлөр көп жаралып атат? Эмне үчүн мындай жөн чечилип калбай атат? Негизи биз динди деген, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат го, ислам дини өзү тынчтык дин дейт да, тынчтык дин дейт. Анан эгерде бала үйдөн намаз окулган үйдө эгерде ошондой проблемалар уруш чатак менен чечилип аткан болсо, бала үчүн бул өтө чоң көйгөйдү жарат, бала үчүн. Себептен бала билет, намаз окуп деле бул уруш боло берет экен, намаз окулуп деле, Алланы таанып туруп деле, баягы эмнеге ушундай болуп атат деп бир жүрөгүндө бир түпкүрүндө жүрөгүндө көп нерселер болот экен да. Демек, дин деле көйгөй чечпей турбайбы деген сыяктуу бир ошо Аллах бар болуп туруп деле адилетсиз, бала деген адилеттүүлүктү издейт экен. Ар бир бала адилеттүүлүктү издейт экен да. Ушундай бир адилеттүүлүктү каалайт экен, атасы тараптан, апасы тараптан, мугалим тараптан, эшикке чыкканда адамдардан бала, любой бала ошо адилеттүүлүктү каалайт экен да. Ошо адилеттүүлүк мамиле кылынса, бала уже адилеттүүлүү боло алат экен да. Анан биз өзүбүз айтып атабыз да, Алла таалам адилеттүү деп атабыз да. Анан бала үчүн чоң бир проблема болуп атат да. Алла таалам өзү адилеттүү болсо, эмнеге үчүн менин ата-энем мага адилетсиз мамиле кылып атат? Эмне үчүн мектепке барсам, мектепте адилетсиз мамиле болуп атат? Эмне үчүн менин досум мага адилетсиз мамиле кылып атат деген жаралып атат да.
Анан көп эле бала сурайт, чын эле Алла кайда деп сурайт, Аллах кайда депчи. Бирок эми бул маселе аябай чоң маселе. Кээ бир аалымдардын дагы, биздин ханафи мазхабтардын китептерин алып, азыр бизде дагы уже китептер кеңири таралган да. Ошолорду келип өзүбүз биринчи ата-эне өзүбүз илим алып, ошо алган илимибизди дагы балдарга күнүнө берсек абдан сонун болмок да. Ошон үчүн бала деген дин менен анан бул тараптагы динсиз жашоону салыштырып келе берет да. Салыштырып келе берет. Анан баягы карайт да. Диндегилерди карайт да. Үйгө барса, эгерде апасы күндө күлүп турса, күндө ата-энеси менен аябай жакшы мамиледе болуп, күндө чогун отуруп, чай ичип отурса, бул диндин көз карашына, дин деген сонун турбайбы дейт да. Анан ата-энеси менен бир жака барса, динди көрүп турат да. Анан мындай карайт, караса, буякта да динсиз жоолугу жок, намазы жок адамдар жүрөт. Бирок алар андан да көбүрөөк жыргап атат да. Анан бала ойлонот экен да. Значит, булар намазы жок деле жыргаса болот экен депчи. Негизи акыйкатта бул негизи биз үйдө эркин болушубуз керек экен. Мен бир нерсени түшүндүм. Ата-эне үйдө баланы, ата-эне да үйдөн эркин болуш керек. Эркин балага ушунчалык эркинчилик бериш керек. Свобода деп коет го, ушундай өзүн эркин тутуш керек. Ошо ушундай үйүнө бардык нерсени баягы көп Алла таалам тыйбаган нерсени, тыйган нерседен башкасын баарына Алла таалам ушундай биз үйдө эркин болушубуз керек. Аял да ошондой болуш керек, анан эркек да ошондой болуш керек. Үйгө келгенде бир ушундай бир диний чөйрөгө киргендей болуш керек да. Анан бала ошол чөйрөнү сырттан издебесин да. Демек, ошол аны сыртта кызыктырып чакырып аткан нерсе үйдүн ичинде болсун. Болуш керек. Себеп дегенде чөйрө эң чоң таасир бала үчүн. Балким балдарыбызды биз 15 жыл карамай алабыз, өзүбүздүн караманыбызда. Балким 18 жыл кармай алабыз, балким 20 жыл кармай алабыз. Бирок бир убакыт келет экен, бала уже чоң чөйрөгө чыгат экен да. Анан эгерде баланы өтө кыса берген болсо, намаз окуп деле күндө жаңжал боло берген турган болсо, бала уже бул чөйрөгө чыгып туруп, өзүн эркин сезүүгө уже өзүнө талап кылат да. Мен эркин сезишим керек, мен каалагандай басышым керек, мен каалагандай турушум керек деп калат экен да. Ошол бир аз бир кыйынчылык бар да, ошол тараптан бир аз кыйынчылык бар. Эми Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деле мына сахабалар айтып атпайбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай ар бир сахаба ойлогон дейт, мени ушундай жакшы көрөткөн деп ойлогон дейт да. Ар бир сахаба дейт. Эми анда ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир адамга ушундай сонун мамиле кылган да. Ушундай. Ансыгандай биз деле ошо балага мисалы мен как үмүт катары, мен деле как мугалим катары, ата-эне катары бул келечек муундарга ушундай бир сүйүү беришибиз керек да. Балам, сен кандай болгон акыбал болсо дагы мен сени жакшы көрөм. Эч нерсеңе карабайм, балам. Алла таалам сени мага кандай берген болсо, сени бүт кемчилигиң менен, бүт турган турпатың менен сен мага баалуусуң деген нерсени көбүрөөк угуш керек да. Диний тарбия жөнүндө аябай сонун бир кеңештериңизди айтып атасыз эже. Мисалы биздин курактагы, бизден да бир аз кичүүрөктөрдүн жүрөгүндө бир нерсе бар да. Мисалы жаңы жыл дегенде бир айлана шаңга бөлөнүп бир калганда кичинебизде. Сиздерде деле болсо керек. Бизде деле бар да. Түпкү тамырыбызда ошол калганда. Мындай бир салюттар атылып, үйдө өмүрү жебеген торттор, бир ичимдиктер пайда болуп калат, бир соктор. Анан ушул жерден суроо болот. Демек убагында бизге жаңы жыл күчтүү пропаганда болгон. Азыр деле көбүн жүрөгүнөн чыга элек ачык эле. Сыртыбыздан сыр бербегенибиз Кудай таала билип турат. Анан биздин могу эгемендүүлүк күнүбүз 31 август же болбосо Курбан айт майрамдары, Ороз айт майрамдарды. Ушуларды балдарыбызга кантип сүйдүрсөк болот? Биз жаңы жылды сүйүп калгандай кылып, ошондо абалга кантип алып келсек болот? Мындай практикалык бир кеңештериңиз барбы? Практикалык кеңештен эми баягы мамлекет дагы азыр эгемендүүлүккө катуу басым жасап атышпайбы? Бул эң туура, чын эле. Себептенде биз мамлекетибизди сүймөйүнчө дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, имандын бир бөлүкчөсү дагы эмне дейт? Мекенчил болуу дейт да. Анан бул дагы аябай чоң нерсе. Биз ушундай күйүшүбүз керек мекенибиз үчүн. Ар бир балага биз жакында эле бир эме кылдык, анкета толтурттук. Ким Кыргызстанга кандай салым кошту деген. Үйдөн ата-энелерге менен барып чогуу жазып келгиле дегенбиз. Чоң класстарга бердик. Бул
эмени сурамжылоону где-то бир 40% обратно ответ келди, 60% жооп берген жок. Ошол сыяктуу эле биз азыр мына орозо келатат жакында Кудай буюрса. Муну эми мисалы мен өзүм практикамда биз үйдөн шарик үйлөйбүз. Орозого жакын. Шарик үйлөйбүз, үйгө мен баардык нерселерди алып илебиз. Мына орозо келатат, подарка кылабыз, ооз ачырабыз дегенде биздин үйдөгүлөргө кадимгидей бир сонун нерсе. Себептен 30 күн канча күн ооз ачырат болду экенбиз, канча киши биздин үйгө келип ооз ачат болду экен. Бул өзүнчө бир чоң майрам да, чоң аябай майрам. Кадимкидей биз кичинекей кезде жаңы жылга жасалгандай эле биз да үйгө шариктерди үйлөп коебуз. Ар бир балама ошондо бир ар бир комнатасына бир эмнелерди чаптайбыз. Анан кийин үйгө келгенде таң калышат кээ бир эмелерчи, туугандарыбыз. Эмне шарик эмне туулган күнүңөрбү дейт. Жок, орозо келди да. Орозо болуп атпайбы десе анан дейт да. Анан ошон үчүн биз муну негизи ата-эне баштаса абдан жакшы болот эле. Мен ойлойм, азыр мына жакын арада Рамазан, орозо айыбыз келатат. Эми баарыңыздар ушундай бир шарик үйлөп, балдарга мына орозо келатат деп мына ошо жана ай башы деген күнгө бүт үйдүн баарын жасалгалап, кимге кандай белек беребиз. Даже ошол бир айлык бюджетти ата-эне ошол күнү бөлүштүрүш керек да. Үйдөн канча күн ооз ачалы, канча күн кайсы жерге барып ооз ачалы. Бул бала ушундай күтөт да. Мисалы жаңы жыл бир эле күн да. Жаңы жыл бир эле күн. Бир жыл күтөсүң. Бир жыл күтөсүң, бир күн ито ошондо деле бул эми баягы биздин кичинекей кезибизде эле калган да. Эми анда деле эгерде биздин ата-энелерибиз диндар болгондо биз анда колубузду тилек кылып бир нерсе сурамакпыз да. Анан эми ал кишилерде деле айыптоо болбойт, себептен ошондой 70 жыл ушундай мамлекетте, ушундай жерде жашадык. Бирок Аллага шүгүр, Алла Таалам дагы бизге ушундай мүмкүнчүлүк берип атат. Азыр динде жашоо азыр андай деле көйгөй жаратпайт. Баарыбызга эркин көп нерсе кылсак болот. Просто ата-эне ошону жашообузга киргизишибиз керек да. Анан баланын зээнине курулбаса, орозо келгенин курулбаса, орозодо эгерде орозо убакта деле биз түйшүк көрсөтө турган болсок, ооз ачырабыз, болгула, батыраак, тезирээк, эмне эле болуп атасыңар деп бир аны деле бир түйшүккө жарата турган болсок, орозо күндөрүндө эле дагы бир түйшүккө жарата турган болсок, анда бала үчүн бул өтө эле кыйын нерсе да. Орозо деле түйшүк болсо, айт күнү деле түйшүк боло турган болсо, бул кандай болуп калат деп атат да. Анан сырттан карап атат да, башка ата-энелер бул нерселерди, башка нерселерди кандай күтүп алып атат. Биз просто үйдөгү кенеди мисалы апаларга айтат элем, ошо тамак жасаганда деле эмнеге биз проблема кылышыбыз керек? Неге көйгөй жаратышыбыз керек? Мисалы тамак бышырганда деле аябай сүйлөп, күлүп, балам сен картошка ачый кал, сен пиязды ачый кал, бол атаңар келгенче ушундай бир сонун тамак жасап коелу деп, бир ошо кенедей дасторкон бир тамакты деле ушундай сүйүнүч менен, кана ким дуаны биринчи айтат, ким канча дуаны билет, тамак ичип бүткөндөн кийин ким дуаны билет деп койсок деле, бул деле канча сонун, күнүмдүк. Тамактын астында жана Гапыр Мадаминовдун сонун китеби бар го, Тасторкондун чекесиндеги университет деген. Эң жакшы китеби бар. Ошону окусаңыздар, бул илгерки апаларыбыздын Тасторкондун чекесиндеги эле тарбия да. Эгерде биз күндө, эгерде эми азыр Рамазан айын эгерде ушундай чын дилибиз менен тосуп, ушуну күтүп, абдан балдарга зээнине кура турган болсок, бала үчүн бул орозо айы деген эң чоң бир эме болот да, кадимкидей күтүү болот. Ал айтат, мен күтөм, орозо качан келет деп күтөт да. Рухуна бүт сиңип, кот болуп жайгаш болот. Анан Курбан айтта деле, мен ойлойм, Курбан айтта баарына жаңы кийим алып берип, ушу Курбан айтты ушундай күтүш керек да бала. Курбан айтта кийинебиз. Сага мынча сом бөлүндү, сага мынча сом бөлүндү, сага мынча сом бөлүндү. Курбан айтка чейин 3 күн калганда мен силерди базарга алып барам, каалаган кийимиңерди сатып аласыздар. Анан белек алабыз. Чоң апабызга белек алабыз, чоң атабызга белек алабыз, туугандарга белек алабыз. Мына сага момча, мисалы 500 сом берейин, балам 500 сомду ошол Курбан айтта бардык туугандарга эме кылгын, үнөмдөп туруп бир белек алгын. Десек, бала үчүн бул 500 сомго белек ар бир тууганга баланын белеги башкача болот. Биз ойлобогон сонун белектерди алып беришет да. Алардын фантазиясы бир стандарт кылай эмес деген. Анан Курбан айтты ушундай күтүшүбүз керек да. Анан эгемендүүлүккө боюнча да жана 31 августка дагы бүгүн биз мисалы үйгө желектерди жасайбыз, мисалы мамлекетибиз үчүн эмне кылдык, мисалы
элементарный эле бүгүн мисалы 29-30 августтарда жүргүлө анда эртең эгемендүүлүк мамлекетибиз ушунча жыл өзүбүзчө жашап атабыз, барып көчөлөрдү тазалайлы, же болбосо бир эмелерди бир жерге барып мектебибизге жардам берели, көчөттөрдү отургузалы, мисалы бир кандай бир бул деңгээлди өстүрүшүбүз керек экен да. Негизи азыркы учурда мен өзүмө да айтып атам, бул деңгээл өспөсө, бул баланын да деңгээли өспөйт экен. Ата эненин деңгээли эгерде бир калыпта тура турган болсо, баланын деңгээли өсө берет, бирок ата эне баары бир артка тартып коет экен да. Жок балам андай эмес, кой, токтот аныңды деп коет экен. Бала бир айтат, эки айтат, үч айтат, бирок үчүнчүсүндө уже токтойт экен да. Анан алдыга жыла албай калат да. Атак мындай карасаң, көп жакшы идеялар бар да баланын. Чоң рахмат. Урматтуу эжелер, агалар, достор, биздин убактыбыз бүттү. Буюрса бизден кабар алып туруңуздар. Сиздерге дагы бала тарбиясы боюнча көптөгөн маалыматтарды, пайдалуу маалыматтарды бөлүшөбүз. Жакшы туруңуздар.